Израиль 13-июнда таңгамал Иранга каршы массалык сокку уруу менен өзөктүк объектилерге, аскерий базаларга жана турак жайларга кол салган. Андан жогорку даражалуу аскер кызматкерлери, ядролук илимпоздор жана жайкын тургундар курман болгон. Буга байланыштуу Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменей кайрылуу жасап, анда Израилдин Иранга жасаган соккусун кылмыш деп атап, Израилде ачуу жана коркунучтуу тагдыр күтүп турганын айтты. Иран ошол эле күнү кечинде Израилдин соккусуна жооп иретинде аскердик буталарга карата чындык убада 3 операциясын баштап, Израилди көздөй жүздөгөн баллистикалык ракеталарды учурган. Соңку маалыматтар боюнча Израилдин Иранга жасаган кол салууларынан 224 адам каза тапкан жана алардын 90% карапайым тургундар. Ал эми Ирандын ракеталык чабуулунан кеминде 10 израилдик набыт болуп, 200дөн ашууну жарата алганы маалымат булактарында белгиленүүдө. Эки өлкө ортосундагы кагылышуулардын интенсивдүүлүгү дүйнөлүк лидерлердин зомбулукту токтотуу чакырыктарына карабастан бүтүндөй жакынкы чыгышты каптап кетиши мүмкүн болгон узакка созулган жаңжал коркунучун жаратты.